Сеулдан жаңы квартираны издегени get ready with me. Биздин азыркы квартирабызда кичине проблема болуп жатат. Крышабыздан тыкылдаган үн келип деги токтобойт. Стресс кылып жүрдү. Күнүгө монотонно тык ишке чыгып, будоngsандарды кыдырып чыгайын деп атам. Будоngsандар деген ошо бул жакта риэлторлор квартирага чыгып атканда ошолорго барып издеп, 2-3 менен жазышып аткан эртеменден баштап. Кандай үйлөр бар деп алар мага болсо бааларын айтып, сүрөттөрүн жөнөтүшүп жаткан. Өзүбүздүн эле районунан чыксак жакшы болмок. Бирок ушундай эле баага, ушундай квартира келеби же келбейби белгисиз. Анткени 1 жылдан бери баалардын баардыгы көтөрүлдү, конечно же. Бул үйүбүзгө биз 20 миллион депозит, айына 1,2 миллион төлөйбүз. Плюс еще свет, газ деген бар. Депозит деген нерселер бар. Көп суммадагы акчаны депозитке берип коюп, анан айына төлөп жашайбыз. Бирок ал депозиттеги акчаны кайра өзүбүзгө тотканда артка алсак болот. Так как бул Gangnam станциянын жанына жакыныраак үй болгондугу үчүн бул жактагы үйлөрдүн баардыгы негизи кымбат эле болот. Мурдагы жылы удачливо канча издеп отуруп тапкан үйүбүз болчу. Главное, чтобы өтө эски үй болбосун, ремонту более-менее мындай өзүбүздүкүнө мындай ылайыктуу болсо жакшы болот эле деп ойлоп атабыз. Антпесе эски үйдө жашаганында көп минустары бар, жанагындай плесень деген нерселер бар, таракан деген нерселер бар. Размери дагы аябай бизге маанилүү. Биздики азыр ошо 1,5 комнат деген үй болуп эсептелинет. Зал менен кухня совмещенный и отдельный кичинекей спальня комнатасы бар да. 1 комнат үй болбой калат, студийный, потому что ал жерде кровать да туруп калат, и сразу эле ошол жер кичинекей эле бир комната болуп, кухня да болуп калат. Конечно, алар арзаныраак болот, бирок биз үй бүлөлүү болгондон кийин андай вариант бизге не подходит. Спальнянын жанында кухня болгондагы өтө ыңгайсыз. Биздин эле районубуздан таап алсак жакшы болмок. Эгерде болбосо, уже алысыраак районго кетишибиз керек болуп калат. Ал жакта баалар арзаныраак, өзүбүз каалагандай үй таба алабызбы деп ойлоп атабыз. Бирок ал жактын минусу күйөөм жумушуна алысыраак болуп калат экен да, кичине. Азыр жөө эле барып келет. Где-то 15-20 мүнөттө бас барса, ал жактан болсо ошо жарым саат метрого отуруп барып калыш керек болуп калат. Риэлторго акча төлөш керек, ал таап бергенине. Көчкөнүбүз эле канча доллар чыгып кетет. Портер жаалашыбыз керек болот. Биякта мебелдерди алып. Ошо биздин мебелдерибиз дагы именно ушул квартирага ылайыктап сонун кылып, прям идеально кылып коюп койгон элек да. Everyday stack. Телефонум алып эле налегке, потому что көп базам. И по мере возможности, если что, я буду показывать кандай квартираларды, кандай баага таап жатканымдай условияларын айтып берип.